Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мен азыр баш тапкыдан баштап, ушу садага беримдикти түзгөндөн баштап ичинде жана кеңештиктин уюму бар болгондо, до сих пор азырга чейин бар. Ошол кеңештеги акелерибизди бир чакырып койсом дедим эле. Кубаталы аке, Темир аке, Эсен аке, киндер бар эле бизде. Анан Максат аке бар эле, Эсен Келдиев ал азыр жок. Тилекке каршы жерде Ташкентте. Gel Bedir. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Biz tuğanlar bugün geçen ayağa çıkıp kaldı inşallah. Jananda aytıp ketken sözdör har kimimiz yürekten bekem çeşim çıkaraydı. Şu kiçineki mekenimizge, özümüzdün en kiçi mekenimizge, Taşkömürüzge bir gam kılıp, yürekten bir bekem bir jardamdарды kılaydı inşallah. Har birimiz uqqanдар, uqпағандар айтайлы иншалла. Бұл биримдикти билбеген садака деп башында не койгонбуз, ошо садака деген өтө жакшы сөз да бул. Садака бул фазилеттерди санап көрсөк 70 баладан кайтарат да иншалла. Садака менен өмүрүбүздү узартсак болот. Өмүрүбүзгө береке тапсак болот, байлык тапсак болот. Садака бериш менен орус уркоодон алысыраак болсок болот. Ар кандай келип аткан кырсык баланын баарын көтөрүп кетет да бул. Акырет тозогордон барды Алланын карын кетирет деп отуруп. Көп хадистерде келет ошондойчу. Ошого башын Ташкөмүр садака биримдиги деп түзгөн себеби ошо. Анан ушул садака 3 жылдан бери иштеп келип атат. Азыр чыныгы мүмкүнчүлүгү Аллах берген экен, ушунча топтолдук иншалла. Аракет кылайлы, жеткизели иншалла. Ар биристерден Алла разы болсун ушу. Шунча улап келип отуруп, бир маалда көтөрүлүк түштүк. Бирок жакшы алхамдулилла. Канча деген адамдарга жардам берип келип отурук иншалла. Ар биристерден Аллах субхан таала разы болгон болсун. Ар биристердин жакындарыңыздарды Аллах субхан таала өз коргонуна алган болсун. Тапкандарыңызга береке берсин Аллах субхан таала. Аман эсен ушу иштеп, Ташкөмүргө салым кошуп, ата-энебиздин бир туугандарыбыздын алдына аман эсен барып жеткенге Алла насип кылган болсун. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Aman bolуңуздар. Чоң рахмат. Дагы Елон деген акебиз бар эле, ал акебиз да келбеди. Ушул кеңештеги акелерге терең ыраазычылык бардыгына болгон убактысын аябай убактысын садага кылып беришти. Ташкөмүр жердештерге, Ташкөмүр шаарына. Алдан сырткары эми биз жана айтып кеттик, бардыгыбыз 3 жылдан бери бүт менет кылып, чарчадык, кыйналганыбыз кыйналдык. Башынан обновление кылайлы депчи. Арабызда калоочулар барбы же болбосо өзүңөр билгендер болсо сунуштагыла келсин, бул жерге кошулсын. Азыр башынан кылып, бул жерде мендер Айгериш менен үчөөбүз калабыз. Анан бир жол жобосун көрсөтүп, биз дагы балким может болбойт турбуз. Ушул нерсени улантып токтотуп улантыш үчүн араңарда эжелерби, акелерби сунуштагыла келип бизге жардам берем. Аманатты Кудай кааласа туура толук түшүнүп жеткирип берген аракет кылам деген инсандарыбыз барбы? Акелерибизден, эжелерибизден. Болбосо сунуштайсыңар да, жок окшойт, эч ким унчукпады. Буйруза анда ушу кеңештеги болгон адамдарды, акелерибизди бардыгын көрдүңөр. Бул жерде карындашыбыз да бар, үкөбүз да бар, акебиз да бар. Азыр ушу үчөөбүз калабыз, калгандары көңүлүндө болсо кошобуз, кылып отурган иштерди айтып кеттик, ушуларды кылабыз деп, ошолордун бир жол жобосун бир кичине болсо да билгенибизди айтып, ошонун арынан дагы биягын алган буйругун көрөбүз. Кудай кааласа эми колдон келишинче бир жакшы иштерди кылып калган аракет кылабыз, бирок ошо официалдуу түрдө айтып бардыгыңыздарга маалымат бере кетели дегенбиз. Силер деле көңүлдүү айтып болушуңар керек. Кеңеште кимдер бар же эмне ойдо же кантип, эмне кандай сунуштарды кабыл аласыңар же кантип бир иштерди кылганын атасыңар, эмнеге бөлүшпөйсүңөр же эмнеге мындай кылбайсыңар деген сунуштарды болуп калат. Биз ушул акелер менен бардыгыбыз биргеликте бир ишти кыларда бир эки ай мурун бөлүшүп алып, акылдашып алып анан кылабыз да көбүнчө. Эми азыр ошондой сунуштаган бир жакшы идеясы бар инсандарыңар болсо сөзсүз түрдө бизге сунуштагыла. Бул жерде көп акелерибиз чарчады, ар биринин өзүнүн бала чакасы, үй бүлөсү, өзүнүн тирикчилиги бар экен. Бул нерсе токтоп калбаш үчүн бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек.
жардам берем дегендер болсо, алхамдулилла. Жол ачык. Кошулам десеңер. Келесип калды Шаки? Кошуласызбы? Терең ыраазычылык эми буйруса булдан кийин дагы колдон келишинче 1 жылда 1 өткөрүп көргөн аракет кылабыз. Эми быйыл баягы биз колдон келишинче аракет кылып атабыз да, болбосо бизге ушул жерде мынакей акелерибиз, Айгериш, Медер, Темиреке кубаталы экен, бизге не кызыкчылыгы бар деп ойлойсуңар? Ушуну өткөрүштүн. Биздин ниетибиз болгону ушу таш көмүрлүктөрдүн башын бириктирүү, ынтымагын бириктирүү, чогуу биргеликте бир жакшы идеяларды жаратуу, жакшы бир шаарыбызга сооптуу иштерди иш кылып калалы же таш көмүрлүк жерлештерибизге бир жардам берип калалы деген ой менен аракет кылдык да, кылып жүрөбүз. Ошону туура кабыл алгыла сураныч. Анча-мынча кичине кыз койлук кылып коюп атабыз кээрлерибизчи. Ким эле ушундай өз убактысын бөлүп, өз дагы башка иштерин жыйыштырып коюп ушинтип кой элдин немесин кылып берейин, бүтүрөйүн деген адамдарды эмне себептен ошогон кыз койлук кылабыз деген кээде ой пикирлер жаралып кетет да. Эмне себептен депчи? Эмне себептен деп. Ошого келгиле баардыгыбыз ушу садаганы токтотпой, колдон келишинче жана Темиреке жакшы түшүндүрүп айтып кетти. Бир жумада 2 жолу сүннөт бар орузда деп. Ошонун обедин ичпей деле кура туруп кошуп койсок болот деп. Көптөгөн иштерди бүтүрүп койсок болот буюрса иншалла. Темиреке. Туугандар, бу кыскача эле да, эмнени түшүндүргүсү келип атат. Буга чейин кеңеш жаңыланып, кайра эски адамдар кошулуп, ушу менен 3 жыл өттү да. Негизи бир аз чарчадык деп атат. Чынында эле, себеп башка ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарга коюп көрсөңөр, бу 3 жыл деген өзүнүн деле тиричилиги бар. Ар бириң келген сайын айтып атпайсыңарбы? И человек устает, чынында. Ошого здесь ключевой момент еще мындай бар да, мына карагыла азыр. Жыл өткөн сайын, мына азыр биз 80-дерде келдик, бирок 80-ге чейинкилер азая баштады. Бул жакка аз келет. Себеп Москвада азыраак болуп баштап атат. То есть это к чему говорится, что дагы бир 3-5 жылдан кийин, могу 90-жылкылар, 95-тер, как раз силер будущесиңер да, силер ушуну колго аласыңар, дальше алып кетесиңер. Ошого азыр ушундай момент келди. Азыр кеңешти таркатып, кайра кеңештин ичиндеги 3 бул жерде жаранды калтырып, кийинкилерге үйрөтүп, аларга толугу менен өткөзүп бере алганга чейин булар ошол кеңеште болот. Ошондуктан азыр мына 3-өө калды, калгандарыбыз чыгып атабыз. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Не кыла турган? Жигиттерге рахмат, Алла разы болсун. Булар да өзүнүн тиричилигин ташташып коюп, жалпы биздин ушу берген садакаларыбызды ордуна жеткизип, ушу кызмат кылып атканына Алла разы болсун. Пендеден кайтпаса, Алладан кайтсын силерге. Рахмат ушу. Анан бизден чоң сураныч комитеттин балдары ушу азырынча тыштабай тургулайм, Кудай кааласа. Кичине жаштардан тартып, үйрөтүп, анан кийин бул ишти токтотпой, Темир, Эсен, Кубат, сен дагы Кудай кааласа жаштардан бир өзүңөр тарбиялап, анан эмсилерге деле кыйын. Анан жанагы айтып аткан жана программаңар чыңгыз. Мен мисалы үчүн биздин столдогулар абдан туура колдодук. Мисалы билим жөнүндө билим жана конкурс өткөзгөн аябай жакшы нерсе. Биздин таш көмүрдөн билимдүү балдар чыкса, чоң окуу жайларга окуйт. Мына башка район шаарлардан мисалы үчүн өткөндө баягы бир жаш бала чыкты го, Марифов деген, Ноокаттан. Кара, Ноокатка кийин жардам тийди. Кана, Кудай кааласа бизден да ушу жаш балдарыбыз чыгып окуп, бир жерден окуп, бирөө премьер-министр, бирөө министр строительства, бирөө энергетика, кайда министрлер болуп келсе, Кудай кааласа шаарыбызга жардам тиет да. Ушул программага да жакты мага. Жанагы общежитиедагы ушу акимчилик жер бези ошондо колдойбуз. Анан жанагы озеленение боюнча дагы мындай. Ошону баардыгыбыз Кудай кааласа ынтымакта жапатырмак киришсек жакшы болот. Мына ушул жердеги отургандардан мен суранып кетет элем. Мен өз кулагым менен да уктум да, таш көмүрлүк ээлерчи. Барбайсыңарбы, жаштар, ушундай
садака коомуна кошулгула десем бир жакын эле мен таш көмүлүк жеп коет экен деп мына ошону түшүндүрүп ар бирибиз өзү ал деле чужой адам эмес биз бирөөбүздүн кошунабыз бирөөбүздүн экөөбүздүн баласы бирөөбүздүн ушундай балдарга туугандарыбызга жеткизели ушундай ишти аракетибиз кылайлы садака кылсак баардыгыбыз өзүбүз үчүн кылат экенбиз Алланын жолуна анан мына балдарыбызга чоң рахмат иштериңерге ийгилик ушу жанагы программаларды дагы ушу кылып аткан иштерине кубаттайлы рахмат силерге.